Кыргызстандын калкынын саны 6 миллионго жакындады. Ош облустук статистика кызматынан маалымдашкандай, калктын санынын табигый жол менен өсүшү көбүрөөк түштүк аймагында байкалат. Бул аймакта жыл башынан бери 3000ге жакын ымыркай төрөлгөн. Экономикалык серепчилер балдардын төрөлүү санынын өсүшүн үй бүлөдө каржы маселесинин жакшырышы менен байланыштырышат. Статистика боюнча 2014 жылдын 1-декабрына карата Кыргызстандын калкынын саны 5 миллион 895 миң адамды түздү. Маалыматка караганда калктын санынын өсүшү түштүк аймагында байкалат. Ош облусунда 2013 жылдын жыйынтыгы боюнча 6241 ымыркай төрөлгөн. Ал эми 2014 жылы бул сан 11111ге көп. Ошондуктан жылдан жылга төрөт өсүп келатат, төрөттүн саны көбөйүп келатат. Дагы бир жагы биздин төрөт стационар, областной стационар болуп эсептелген үчүн бизде бир гана Ош эмес, Жалал Абад, Баткен областарындагы өтө татаал төрөтү татаал беременностьтар татаал өткөн үчүн бизге жөнөтүлөт бардыгы. Ошонун эсебинен да төрөттүн саны көп. Облустук төрөт үйүнөн билдиришкендей, өткөн жылы эгиз балдардын төрөлүүсү көп болгон. 2014 жылдын жыйынтыгы боюнча 150 төрөт эгиз катталган. Анын ичинен 3 ымыркайлар. Bir günde 2-3'ten егиз төрөгөн балдар болот. Быйыл мына жаңы жылдан бери 3 боло элек. Былтыр 3 болду, 3 аян 3 төрөдү. Олордун түшүк эгиз балдарга онон көбүрөөк болот. 3 балдары өтө кыйыныраак болот түшүктөр. Салмак аркылуу немеде төрөлөт эгиздер. Бири чоң, бири кичик, экөө чоң, экөө кичик ушундай. Бул Алланын жаратканы ушундай экен. Жыл башынан бери эле Кыргызстанда 13109 бала төрөлгөн. Маалыматка ылайык жаңы төрөлгөн ымыркайлардын саны боюнча Ош облусу алдыңкы көрсөткүчкө жеткен. Экинчи орунда Жалал Абад, эң эле төмөн көрсөткүч Нарын, Талас областарында байкалат. Ош облусу 2908, Бишкек 1873, Жалал Абад 2672, Чүй облусу 1729, Нарын облусу 505, Талас облусу 561. Статистикалык маалыматтарга караганда 2014 жылы балдардын төрөлүүсү жылдагыга салыштырмалуу 4,1%га өскөн. Маалыматтарга караганда ар бир үй бүлөдө орто эсеп менен 5 жаран бар. Бул эл каттоо болот, өзүңөр билесиңер, 10 жылда бир жолу эл каттоо болот. Ошо бизде база деп эсептелет. Ошого жыл сайын кийин кошулуп кете берет. ЗАГСтан алган отчеттор төрөлгөндөр кошулат, өлгөндөрдү айрыйт. Кийин паспортный столдор бизге келгендер талон прибытие тапшырышат. Уякка бияка кеткендер болот, чыгып кеткендер талон выбытие. Ошонун негизинде биздин статистикада эсеп ошондой кетет. Кыргызстан мусулман өлкөлөрүнүн катарында болгондуктан балалуу болууга саны боюнча чектөө коюлбайт. Экономикалык серепчилердин баамында төрөлгөн балдардын санынын өсүп жаткандыгы үй бүлөлүк каржы маселесинин жакшырганынан кабар берет. Эң негизги нерсе бул калктын саны өзү дүйнөлүк экономикада демографиялык жарылуу, анан кийин демографиялык яма деген түшүнүк бар да. Ошол биз азыркы учурда бул өкөнө тең кирбейбиз. Бул жерде демографиялык бир жарылуу болуп, калктын саны кескин түрдө өсүп аткан жок. Бул үй бүлөнү пландаштыруудагы кандайдыр бир өзгөчөлүктөр дагы мааниге ээ болушу мүмкүн. Дүйнөдө 1 секундада 19 адам көз жумса, 21 ымыркай жарыкка келет. Кыргызстандын калкы жылына орто эсеп менен 20 миңге көбөйөт. Альбина Жолоева, Назгул Ахунова, Азам Бузриков, Ынтымак.